Ырчы Кайрат Пиримбердиевге өлкөдөн чыгууга тыюу салынды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык аталган чара расалык, этностук, улуттук жана диний касыктуу козутуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кабыл алынган. 40 жаштагы жыран YouTube каналдарынын бирине сүйлөп жатып улуттар аралык касыктуу козутууга багытталган билдирүүлөрдү жасагандыгы үчүн өлкөдөн чыкпоо тууралуу жазуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалып алынды деп жазылат маалыматта. Аталган кызмат мындай аракеттер мыйзамда 10 жылга чейин мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу жазасы каралгандыгын эскертти. Буга чейин ырчынын Ормонхан боюнча айтканы коомдо талкуу жараткан. Парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинде суу кодекси боюнча мыйзам долбоору каралып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Алишер Эрбаев мыйзам долбоорун 3-окууда кароодо өзгөртүү сунушталганын айтып, бул регламентке каршы келерин билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев министрлер кабинетинин аппаратын парламентте каралган мыйзам долбоорун өз алдынча өзгөртпөөгө чакырды. Өкмөттүн өкүлчүлүгү ушундайды качан токтотосуңар? Өткөндө социалдык комитеттен эмгек кодексиндеги 1800 президентке 2000 метр деп кол койдурдуңар. Токтотпойсуңарбы? Эмнеге кийлигишесиңер? Аппарат эсиңерге келгиле. Азыр депутаттык комиссия түзүлдү. Бул деген кызматтык жасалмачылык. Мунун арты түрмө, деди Төлөбаев. 5 февралда жогорку кеңеште айрым депутаттар парламент кабыл алган мыйзам долбоорунун кээ бир беренеси президентке кол коюуга өзгөртүлүп киргизилип жаткандыгын айтып чыгышкан. Жогорку кеңештин вице-спикери Нурбек Сыдыгалиев президенттик аппаратты басым кысымга айыптаган. Жыйынтыгында маселени иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев бүгүн АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вегери менен жолугушуп эки тараптуу кызматташууну талкуулады. Тимдин басма сөз кызматы тараткан маалыматта жолугушууда Американын президенти Дональд Трамптын АКШнын тышкы саясатындагы өзгөртүүлөрү боюнча пикир алмашуу болгону айтылат. Өзгөчө көңүл АКШнын жаңы миграциялык саясатына, тышкы жардамдын токтотулушуна жана санкция чараларына бурулду. Кыргыз тарап өз ара аракеттенүүнүн туруктуу багыттарын сактоого жана тең салмактуу чечимдерди табууга кызыктар экендигин билдирди деп жазылат маалыматта. Кошмо Штаттардын 47-чи президенти Дональд Трамп 20 январда ант берери менен дароо ондогон буйруктарга кол коюп, мыйзамсыз мигранттар өлкөдөн чыгараларын жарыялаган болчу. Ошто 1,5-2 тонна кондитердик продукция чыгарган фабрика курулат. Бул тууралуу Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунан билдиришти. Маалыматка ылайык фонд аталган фабриканын курулушуна 63 миллион сомдон ашуун каражат бөлөт. Фабриканын аянты 1700 чарчы метр, ал республиканын түштүгүндөгү эң ири фабрикалардын бири болот. 55 адамга жумуш орду түзүү пландалып жатат деп айтылат маалыматта. Ошондой эле аталган долбоорду сентябрда ишке ашыруу мерчемделип жатканы кошумчаланды.